Атам zamanında bulabı, enemiz zamanında bulabı, ертең алдыңыз срочно, түшүндүңүз бу? Атам замандабы, энем замандабы алгыла. Ош Медик каналы үстүнө үй салгандарды алдырууда. Жөө Бас каналынын Кору аймагын тазалоо иштери башталды. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясынан кабарлашты. Анда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Докторбаев Алымбек Татка көчөсүндөгү Жөө Бас каналынын Кору аймагын бошотуу боюнча рейд жүргүзүп, тиешелүү кызматтарга бир катар тапшырмаларды берди. Ага ылайык Жөө Бас каналынын жээгинде жайгашкан тосмолор, жеке менчик үйлөр, соода жана коомдук тамактануучу жайлардын Кору аймакта калган бөлүктөрүн алып салуу тапшырмасы берилди. Атам zamanında bulabı, enemiz zamanında bulabı, ертең алдыңыз срочно, түшүндүңүз бу? Давайте, быстро, завтра с утра начните. Бужак изинден келет. Так, мону дагы, Замирбек баш, келдиңизби? Сиз атырбодан коюнуп келгичекти биз баштадык. Мону до конца карайсыз, түшүндүңүзбү? Темеге чейин. Бишкекте аскер комиссариаттын тосмосун сүзгөн айдоочу милиция кызматкери экендиги айтылууда. Бишкектеги Октябрь аскер комиссариятынын тосмосун катуу ылдамдыкта келип сүзүп алган жол тандабасынын айдоочусу Сверлов Риптин башчысынын орун басары Самир Эргешев экендигин жергиликтүү басылмалар жазышууда. Жол кырсыгына кабылган мамлекеттик номуру 5721 BC болгон Toyota үлгүсүндөгү унаа ага караштуу. Бул арада ички иштер министрлиги үн катып, ичкиликтүү иштери башталганын билдирди. Кызматтык текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча тиешелүү кызматкерлердин аракеттерине укуктук баа бериле тургандыгы кошумчаланды. Эң дароға виски чеби, эң дароға налогту төлөш керек. Туурабы? Жанагы самый дорогой Шык Маматов: эң кымбат виски ичкен киши эң кымбат салык төлөшү керек. Салык кызматынын төрагасы Алманбек Шыкмаматов балыкчы жана Чолпон Ата шаарларында рейд өткөрдү. Анда тиешелүү органдар менен дүкөндөрдү жана май куюучу жайларды текшерди. Айрым суусундук менен ичимдиктердин акциздик маркасы жок экенин байкашкан. Шыкмаматов кымбат алкоголдүү жана тамекинин салыгын көбөйтүүнү сунуштап, кымбат виски ичкендер көбүрөөк акча төлөй турганын айткан. Президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев аны колдогон. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. 2-11 июль күндөрү балдарды социалдык адаптациялоо борборунан качып кеткен 6 тарбиялануучу изделүүдө. Ленин Риптин басма сөз кызматы билдиргендей, 2-11 июль күндөрү балдарды социалдык адаптациялоо борборунан 6 тарбиялануучу качып кеткен. Учурда алардын жүргөн жери белгисиз. 2 июлда болжол менен саат 11:00 2007 жылы 1 декабрда туулган Акылбеков Нурбек Акылбекович борбордун аймагынан өз алдынча чыгып кеткен. Белгилери бою 155-160 см, арык чырай, чачы кара, кыска, көзү күрөң, өзгөчө белгилери жок, үстүндө карашым, кара жука күрмө, кара спорттук бут кийим болгон. Милиция өспүрүмдөр кайда экенин билген жарандар 0312 35 29 47, 0312 35 26 71, 0786 0909, 0777 86 97 97, 0773 90 94 65 кабарлай аларын билдирет. Бишкекте соц тармактарда казактарды кордогон киши кармалды. Ал 1 айга камалды. Борбордук милициянын жана Кыргыз Республикасынын УКМКнын кызматкерлери расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык калстыкты козготууга шектүүнү кармашты. 2025 жылдын 7 июлунда Жаран Instagram социалдык тармак аркылуу казак улутундагы аялдарга карата уятсыз сөздөр менен кайрылган видео материал жарыялап, анда улуттар аралык маселелер көтөрүлүп, жарандардын ар намысына жана кадыр баркына шек келтирген, улуттар аралык негизде кемсинткен сөздөр камтылган. Аталган факты боюнча Бишкек шаарынын ИИБтин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын расалык
этностук, улуттук дене же региондор аралык кастыкты козотуу менен кылмыш иши козголуп, комплекстик лингвистикалык жана дин таануу экспертизасы дайындалган. Козголгон кылмыш ишинин алкагында Бишкек шаарынын ИИБтин ММК жана Кыргыз Республикасынын ОКМКнын кызматкерлери тарабынан 1987-жылы туулган жаран кармалып, Бишкек шаарынын ИИБтин тергөө кызматына жеткирилип, Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунун чечими менен Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына 1 айга камакка алынды. Бул жол эмес, бул айдоо жер. Төө ашуудагы туннелдин жолу талкаланганын айтып, жарылган жарандын тасмасы талкууда. Соц тармакта Төө ашуу туннелине кирип бараткандагы жол талкаланып калганын көрсөтүп, агынан жарылган жарандын тасмасы талкууда. Видеодон жол кандай абалда экенин көрүүгө болот. Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Атым Зинат. Биз сиздерге чыгып жатканыбыздын себеби балама чоң операция керек болуп жатат. Кулагы укпайт, бир кулагыбыз такыр эле жок. Балам 6 жашар болуп калды. Эч кандай сөздү сүйлөбөйт. Баламдын апа деп сүйлөгөн сөзүн уккум келет ушул күнгө чейин. Кудайым пешенесине жазган экен, ушул эл арасында сүйлөп кетсе экен деген үмүтүм бар. Жардам бериңиздер кыргыз эл. Кайдыгер карабаңыздар. Врачтар менен сүйлөштүк. Врачтар үмүт берип жатат. Операциядан кийин баланын развитиясы өсүп сүйлөйт дейт. Себепчи болуп жардам бериңиздер. 5 сом 10 сом болсо да кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Алладан кайтсын сиздерге. Аллахым разы болсун сиздерге. Себепчи болуңуздар, кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерин бардыгы өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 3798 Урунбек деп чыгат. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, жардам бериңиздер. Ватхоз кана сууңуз, каналыңыз. Болмасын аттым, бул жер мурун ресторан болчу. Жок, сууңуз канады, мен сизде Болмастан деп. Мына жерден. кайсы жерден көрсөтсөңүз жерден кана суу көрбөйт эм суу. Астынан өтөт да. Кана суу дейм, суу кана. Атам заманында болобу, энебиздин заманында болобу, эртең алдыңыз срочно, түшүндүңүзбү? Давайте, быстро, завтра с утра начните. Бул жак изинден келет. Изинден келип туруп, мына жерде. Значит, мына жерден бизде суу турабы? Так, мына карачы, мына кара. Кантем суу үстүнө агат мына. Сели келген ашат да. Ашат да, кара. Бул кандай ашпайт бул? Так, ким зданиясы бул? Бул музыка. Срочно эртең алдыргыла. Жарайчы. Эме, түшүндүңбү? Так, буну жерде арып тазалашыбыз керек экен. Муну эртең алдыргыла. Муну аркасында эмне бар эле? Жол бар да. Ошо муну срочно мен ашабы сен? Ашат. Кече ашты. Көрдүңбү мынакей? Көрдүңбү? Мына турбабы? Эмне болуп турба бул? Срочно муну алдырып тазалаш керек экен. Мунан мерге чейин алып экскаватор кетирип алыш керек экенбиз, а? Муну полный мойдон алынсын. Кара. Муну полный муну алып ачыла. Жогору жагычы. Жерде эки дом бар. Кукур деген мектеп бар, частный. Всё. Муну да алыш керек экен, туурабы? Мол көпүрөнү да алгыла. Дастан. Бассаң тезирээк. Муну алыш керек экен, түшүндүңбү? Муну деги туалет бекен. Иштебейт экен, а? Так. Всё, бул жагындагы формовка кылып тазалайбыз. Значит. Так, муну дагы Замирбек баш келдиңизби? Сиз атырбодан коюп келгичекти биз баштадык. Муну до конца карайсыз, түшүндүңүзбү? Темеге чейин. Хорошо? Всё, эртең прямо начните болот. Арыкты эртең кече ачтыбы? Сен? Ашты. Муну көрдүңбү? Ушуну эмне үчүн келип айтып койбойсуң сен? Бардыгына предписаниялар берилген уагыт. Жок, эмне үчүн сиз келип айтып койбойсуз? Тууганым, муну ал, туура эмес куруп койсуң, эди сел алды деп айтпадыңызбы? Айтканбыз, предписаниялар берилген. Кана предписанияларыңыз? Конторабызда буларга да берилген, айтылган. Муну карабайсызбы? Кантип ушундай болмогул эми? Суудун үстүнө карап, мына сууга тийип агып атат, карасаңыз. Азыр муну алышы менен суудун нугу азаят. Мына кече эмеден жанагы кайсы көчө эле? Раванский, Муминова көчөсүнөн. Скөл кафе, магазин. Скөл магазин беле ош кайсы көчөдөн түштү? Муминовадан түштү. Жогорудан түшөт. Көрдүңүзбү ошону? Ол суудун үстүнө ресторан, магазин турат.
Bunu erтең срочно алгылам. Пол, му зданияны кошуп алыңыз, макулбу? Эме, архитектор, эртең келип эметиңиз, макулбу? Азырлап жүр балдар. Ең дорогой виски чеби, ең дорогой налогты төлөш керек. Туурабы? Жанагы самый дорогойлоруна ставканы ошолордон баштайбыз. Ошолор биз болезненно кабыл алат. Алкогольдің акцизынан уже пора. Сигарет, Симустан, дорогой. Жеткандар, пожалуйста. Алар Төлөп койчу. мамлекетке чөп койду. Ал налог на роскош деп коет, ошо туура болот. Мамлекетке чөп. Ушул сезон маалы, июль-август маалында абдан көп соода ушул көл өрөөнүндө болот. Ошондуктан биз азыр жалпы учкун менен учкун мамлекеттик ишканасы бар, алар акциз даярдайт. Ошол акциздер кандай колдонулуп атат? Бизде соода сатык тармагында ошол акцизи жок, салык, мындайча айтканда, салыктан төлөбөгөн кандай продукциялар бар, баарын карап чыктык. Ошонун жыйынтыгында Бишкекке барып, ошол акцизни марка колдонбой келип бияка дүкөнчүлөргө сатканга таратып кеткен компаниялар менен иш алып барабыз. Аларга штраф, тийиштүү штрафтарды салабыз. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим, тикток оюну болуп, ушу Бордош коңшу Казакстандык бир карындашым болобу, эжим болобу билбейм. 2025-жылы, 2024-жылы ошол убакта экөөбүздүн ортобузда бир аз келишпестик болуп кетип, бир аз алда ачуулук калтырып, мен да ачуулук калтырып, бир аз экөөбүзгө бири-бирибизге кийин орталык сөздөрдү айтып алдык эле. Ошон үчүн мен Казак Бордош элимдин ошол кызынан кечирим сурайм. Эгер менден кетсе кечирип коесуздар. Жана ошондой эле казак элине болгон эч кандай таарынычым жок, эч кандай жаман оюм жок. Болгон экөөбүздүн ортобузда ал мага болгон таарынычы, ага болгон таарыныч болсо мен кечирип сурайм. Урматтуу казак туугандар.